депутат ушу Свердловский районунан Салымбеков болчу. Салымбеков бир эмес 2-3 жолу келди, ал вообще ал көйгөйдү бир да жолу эмеден жогорку кеңештен көтөрүп да чыккан жок. Ушул заводдо 86-дан бери жолдошум иштеген. Мен өзүм 92-ден бери иштеп келгем ушул заводдо. Ушул күнгө чейин иштейм. Архивден азыркы күнгө чейин жумушта иштейт деген кагазым бар. Жолдошум болсо кайтыш болуп кеткен. Өзүм 7 балалуу батыр энемин. Мүмкүнчүлүгү чектелген 3 балам бар. Бизде деген жана Айтымбетов деп айтып атпайбызбы? Айбек Айтымбетов келгенде айткан эжеке Сарыгулов токтосун деген келди. Ал келип мен сизге өрүктөп чыгарып берем. Күтө тургула ана муну деп 2-3 айдан кийин ал да качып кетти. Бирок бу жердегилерге көбүнө азыркы учурда өзүбүздүн жерибиз жок, үйүбүз жок болгондуктан мен улуу кызыма пособие маселесинде дагы пособияны ошо ата энемдикине туруп 7-8 балам бар. 7 балама берилет 1200 сомдон 8400 берилет. Еще аны 4 жыл болду алганыңа деп бул жылы да токтотобуз деп атып араң мындай узатты да. Кантип ташыйбыз, сизден өтүнөрүбүз, суранарыбыз. Ушунча эри үстү түндү талаада калтырбай биздин жерибизди бир чечип бериңиздер, өзүңүздөр токтом чыгарыңыздар. Ошонун негизинде биз жерге ээ бололу алтыным. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз Красный Строитель аймагында турабыз. Бул жакта ошо 53 түтүндүн кызыл китеп боюнча маселе жаралып жатыптыр. Анда эмесе бизден каналдан алыстабаңыздар, чогуу элдин үнүн угалы. Мен Мамбет Акунова Касира, Красный Строительде Бельская 22 ээн жашоочусумун. Биз биринчи келген кезде жерди архитектор Бакыт деген баладан акчалай сатып алганбыз. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин жашап атканбыз. Былтыркы жылы Сулайманов деген пайда болду. Сулайманов бул деген Минфиндин спец администратор экен. Бул ошол Минфиндин акча чогултуучу адам экен. Бизге келип бүгүнкү күндө 2006 жылы Исмаилов Чыңгыз деген кредит алып кеткен адам бар. Ошонун калган 10 миллион 500 канча миң сомду силер төлөйсүңөр. Эгер төлөсөңөр, ошондо гана биз кызыл китеп беребиз силерге деп бизди бирден сотко берип атат. Биз эмне үчүн бирөөнүн алып кеткен кредитин төлөшүбүз керек. Биз төлөбөйбүз. Биз деген амиссияга негизи киргенбиз. Биз амиссияга чейин эле бизге баягы бизди элди тынчытуу үчүн бизге тек паспорт берип койгон. Тек паспортду деле биз ачып жакшылап карап аттырбыз. Көрсө анда самозахват деп берип коюптур. Ошол мезгилге чейин биз ошол документти тек паспорт алганга чейин нечен жолу бара болгонбуз. Баарыбыз келип фотосъемкадан эметип, ченетип ушинтип отуруп биз алганбыз. Алгандан кийин сүйүнүп, биз Кудай буйрса документке ээ болдук деп өзүбүз учетубузга отуруп жакшынакай жашап жүргөнбүз. Былтырдан баштап эле ушундай акчаны төлөгүлө деген көйгөй чыгып калды. Бүгүнкү күндө кошуналардын ар бири ар бөлөк болуп 4-төн 5-тен бөлөккө бөлүнүп алдык. Себеби мировойго кирип кеткендерибиз да бар. Таптакыр мировойго барбайбыз, эмнеге төлөйбүз дегендерибиз да бар бул жерде. Ушу жер маселеси боюнча кошуна колоңдор бири-бирибиз менен өйдө ылдый кеп айтышып урушуп жүрөбүз. Ошондуктан биздин көйгөйүбүздү мамлекеттин жери болгондуктан Мауреке. Бул кирпич завод мамлекеттики. Бул деген 2006 жылда мурда эле банкрот болгон. Могу жерде толтура тонналаган темирлер бар эле. Үстү шифрланган, тосулган жер болчу. Мен биринчи ушу жерди алып, тамды баштардын астында бар эле. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө эчтеке жок калды. Аны ошол эгерде ошолордун баары сатылган болсо, ошонун жанагы 10 миллиондон кыскарбайт беле. Мына азыр бул завод бүгүнкү күндө 40 миллионго деп сатылган деп айтылып жүрөт. Бирок биз такыр точно билбейбиз канчага сатылганын. Муну сатылды. Ошол эмне үчүн андан кыскарган жок?
Эмне үчүн кыскарган жок? Бүгүнкү күндө астында гараж бар. Ал жерде 10 түтүн үй жасайт. Ошолордукун дагы Сулайманов ага 3 китеп чыгарган, 3 кызыл китеп, 4 кызыл китеп чыгарган. Биздикине 1 кызыл китеп чыгарган ушу жерге. Чыгарып алып, бул банкротство, бул менин жерим. Менин жерим. Давай төлөйсүңөр деп бизди сотко берип атат. Сотко барганыбызда мен соттун астында айтып атам. Мен эмнеге төлөйм бирөөнүн алып кеткен кредитин десем, эми силердики аз эле акча экен да. Ошону төлөп эле алып койбойсузбу деген соттун көрсөтмөсү да бар. Мен аны бетине айтып да берем мен. Бүгүнкү күндө ушинтип кызалат болуп барбаган жерибиз калган жок. Биз Улукбектин телевидениясына да тартылдык, эмеге Акипреске да чыктык, регионга да чыктык. Ушинтип барбаган, баспаган жерибиз калган жок. Садыр Жапаровка бир нече жолу, Ташиевке бир нече жолу арыз жаздык. Бирок дагы эле баягы топтой томолонуп эле окшошо эле жооптор келип жатат. Алар УКМКга жөнөтүп коет. Жооп ушундай. Биздин эч кандай жер маселеси чечилбей келатат. Биз бүгүнкү күндө Светлана Жумадылова деген эже ошо комиссиянын ичинде бар болчу. Ошол эженин кулак мээсин жеп мен эмне үчүн комиссиянын аягына чыгып, эмне үчүн биздин жерибизди тактап бүтүрүп бербейсиз деп мен бүгүнкү күндө жанын койбой, азыр бүгүнкү күндө кайрылуу жасап жатабыз. Азыр бүгүнкү күндө Ташиевке дагы, Садыр Жапаровка дагы кире албай айткандыктан такыр кире албай койдук. Эми ошол эмелер аркылуу дагы көйгөйлөрү чечилбеген адамдар менен кошулуп алып бүгүнкү күндө аракет кылып атабыз. Биздин көйгөйүбүздү жер маселесин мамлекеттики болгондон кийин мамлекет алсын дагы бизге токтом чыгарып, мэрия токтом чыгарсын, токтомдун негизинде ар бирибизди ыйлатпай, сыктатпай, могу жерде деген майыптар жасайт. Менин уулум 1-2 группада инвалид. Андан сырткары майыптар бар, андан сырткары мына мен пенсионермен алышкан экөөбүз. Андан сырткары пенсионерлер бар, бу жерде пенсионерлер, баатыр энелер бар. Биздин толук кандуу тиги аябай ишканабыз жок. Менчиктеп алып алган, ушул акчаны төгө турган мүмкүнчүлүгүбүз, ошону төлөй турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жок үчүн ыйлап атабыз. Биздин үнүбүз жогору жакка жеткен жери жок. Ошондуктан жогору жакка үнүбүздү жеткирип койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, сизден өтүнөрүбүз, суранарыбыз, ушунча эли үч түтүндү талаада калтырбай, биздин жерибизди бир чечип бериңиздер, өзүңүздөр токтом чыгарыңыздар. Ошонун негизинде биз жерге ээ бололу алтыным. Сиздер бул жакта кайсы жылы келгенсиздер? Мен айтсам, мен ушул жерге 1998-жылы келгем. Бала чакабыз менен. Чоңдор, анда генеральный директор болчу Герман Василий Федорович гаражга алып келип мени киргизген. Ушул жерге иштейсиң, жашайсың деп ошондон бери жашап келатам. 2005-жылы Исмаилов Чыңгыз деген бир шылуун экен ал. Келип Минфинден ушу биздин ушу гаражды берди, ылдый жактагы эмени гаражды берди дагы, ар жакта заводдун конторасы бар эле, ошонун баарын залогко коюп 18 миллион алып качып кеткен. Эми Сулайман деген келип кече эле жакында келди, 24-жылы ал келди. Келип ошол алып кеткен кредиттерди силер төлөйсүңөр, баарыңар чогулуп деп бизди бирден сотко берип атат. Биз ушул жерде иштеп канча жылдан бери айлык албай жашап келип жүрсөк, эмне үчүн биз бирөөнүн алып кеткен кредитин төлөшүбүз керек? Ошону да чечип берсин бизге чоңдор. Анан эми биз айтканда ошондон бери мисалы үчүн мен айына 1000 сомдон деп айлык чыгарып койгон. Документтерим бар. Ошол айлыкты чындап келгенде азыр 450 000 болуптур. Ошол 450 000-дин ордуна мага ошо өзүмдүн жеримди берсин. Мен де жерде гаражда жашап атам. Эми андан кийин 2005-жылы ошол Сулайманов деген алып кетти, Исмаилов Чыңгыз деген алып кеткен кредит 18 миллион. Андан кийин дагы Айтымбетов Айбек Айтымбетов деген спец администратор келди. Силер ар бир сотуңар үчүн 5000 доллардан төлөйсүңөр деп ал коркутуп кетти. Андан кийин ал дагы жоголуп кетти. Андан кийин Бакыт деген жаш бала келди, спец администратормун деп. Сотко бир жолу биз менен барды. Барганда
Бияңар аябай чатак экен, мен биякта иштеше албайт экенм деп экинчи келбей койду. Андан кийин Сарыгулов Токтосун деген келди. Ал келип, мен силерге кызыл китеп чыгарып берем. Күтө тургула, ана муна деп 2-3 айдан кийин ал да качып кетти. Бирок бердегилерге көбүнө техпаспорт чыгарып берип коюптур. Значит, тигил гос регистр менен ал жакшы отношенияда болсо керек. Андан кийин эми бизге мына Сулайманов Кубанычбек Кубанычбек Кошалиевич дейт. Токтогулдун чоң арыгынан экен. Бул мен Минфинден келдим, Минэкономикадан келдим. Силер гараждагылар мага төлөйсүңөр $65,000 жерде жашаган 10 үй биле. А бияктагы заводдун жериндегилер дагы төлөйт, акчасын төлөп. Анан кийин мен силерге кызыл китеп чыгарып берем деп 2023-жылы ал бир эле кызыл китеп чыгарган баарыбызга. Андан кийин анысы болбой калып, кече эле жакында 24-жылы дагы 4 кызыл китеп чакырыпты. Жанагы чыгарып Бачиров, Бейшеналиева, Хаматов дегендер чогулуп алышып, 4 кызыл китеп чыгарып, эми ошолордун негизинде биз силерге чыгарып беребиз деп буларга салык салып коюптур баарына. Сен 200 миң төлөйсүң, сен 400 миң төлөйсүң. Бул жигит аябай жакшы жигит экен, 1,2 миллион деп салык салып, колуна кызыл китеп карматып коюптур. Бирок кызыл китеп жок ичинде. А эмне эле бул Сулайманов деген спецадминистратор болуп, Бишкек глав архитектурадан сурабайбы, госрегистрден жакшы тааныштары бар окшойт. Жер аресте деп коюп эле кызыл китеп ала берет үстүнө. Ооба. А эмнеге ошентет? Биз болсо канча жылдан бери, 30 жылдан бери ала албайбыз. Документ. Мага законный деп техпаспорт берип койгон. Бирок аны менен эми сен туалетке барасың дейт, эчтекеге жарабайт дейт. Көрбөйсүңбү? Ушинтип азыр отурабыз, эми соттошуп атабыз. Ар бирибизди бирден сотко берди. Анан мен айттым: "Так, Сулайманов байке, эмне үчүн бизди бирден берип атасың? Баарыбызды чогуу бербейсиң? Мисалы үчүн, биякта 10 киши, биякта 50 киши, 40 киши десем, жок, силер барып көңөр болуп, мени тополон кылып басып кетет экенсиңер. Ошон үчүн мен силерди бирден жайлайм деп, мен бирден жайлап атат. Ушул көйгөй, ошон үчүн биздин президентке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элек. Ушу заводдун жери мамлекеттики болгондон кийин ошол мамлекет алсын өзүн, мисалы үчүн мэрияга, муниципальный кылып өткөрүп. Андан кийин ушул кары картаңдарга, пенсионерлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушул жерде иштеп, жашап калгандарга берилсин. Ошону биз силерден суранабыз. Ушул заводдо 86-дан бери жолдошум иштеген. Мен өзүм 92-ден бери иштеп келгем ушул заводдо. Ушул күнгө чейин иштейм. Архивден азыркы күнгө чейин жумушта иштейт деген кагазым бар. Жолдошум болсо кайтыш болуп кеткен. Өзүм 7 балалуу батыр эне мен. Мүмкүнчүлүгү чектелген 3 балам бар. Бизди деген жана Айтымбетов деп айтып атпайсызбы? Айбек Айтымбетов келгенде айткан: "Эжеке, мен башканы убада бере албайм, бирок сизге убада берем. Сиз деген 7 балалуу жолдошуңуз иштеген, сизге обязательно болот, коркпоңуз, жашай бериңиз" депчи. Ошо менен эле баа тынч эле жашап жүрдүк, качан бул аукционго илинип, арзандатылып сатылып, бизге арзан баада берилет деп айткан сөз менен ишенип жүрдүк. Андан бери көп эле администраторлор оошуп кетип атты. Былтыртан баштап уже күчүнө кирип, уже чыккыла деп менин биринчи райондук соттон выселение берип койду. Анткени мен ошол күнү давлением көтөрүлүп, жүрөгүм ооруп, мага бул жерден больницадан направление берген, больницага бар деп мен больницага барбай, сотко бардым. Сотко барып сүйлөй албай, ошол жерден жүрөгүм кармап, больницага жатып калдым ошол күн дагычы. Азыр дагы городской сотто соттошуп атам. Мен деген өзүбүздүн төрагадан, президенттен, Садыр Жапаровтан, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтен жардам сурап делем. Мага окшогон 7 балалуу, жесир аялдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мындай акыйкатчылык барбы? Дагы каяка кайрылсам болот? Кимге барсам болот? Мен үнүм кимге жетет? Кантип кимге бар, да кандай аракет кылсам болот? Мен ошол убакта амбицияга, президенттин амбициясына биз берген кезде бизди токтотуп койду. Мен ал жерге да баргам. Токтотуп койду биздин кагыздардычы, сиздердин жериңизде спорный жер экен деп. Мен кандай кылам, кандай айла кылып мен жардам сурайт элем, кеңеш сурайт элем. Мага окшогон энелерге, ал жерде 10 түтүн жашайбыз. Көп эле жалгыз бой энелер, жалаң пенсионерлербиз. Бүттүгүбүз ошол заводдо иштеп пенсияга чыгып калган адамдарбыз. Эми ушуну азыр ушун 30 жыл жашап каяка барам?
выселение чыкканда каяка барам мен бала чакам менен. Мен ошон үчүн акыйкатчылык сурайм президентибизден, тиги УКМКнын төрагасы Канчыбек Кыдыршаевдин баардыгынан жардам сурайм. Акыйкатчылык барбы мага ошон баатыр энелерге? Же мындай эчтеке жокпу? Жардам сурайт элем, кеңеш сурайт элем. Ушунча жашоочулар кантип каяка барабыз биз? Сиз ошол амнистия боюнча кайрылдым дедиңиз да, азыр мамлекеттик кайсы органга кайрылдыңыз эле ошону тактап айтып? Амнистия боюнча бизде тиги учкундагы эме бар го, атайын жанагы кагаздарды тапшырган учкунда ошого тапшырганбыз, госрегистрге тапшырган баарына кайрылгам. Мен кайрылган кезде булар токтотуп коюшту. Канча жолу бардым. Кийин кече мынакей акыр илинген мен. Кийин акыркы кечте чыдабай дагы бир жолу барып тапшырып келдим, илинип калайын. Ушу 1-октябрда, ноябрда бүтөт дегенде дагы барып тапшырдым. Мен аябай эле аракет кылдым. Анан эми азыр андай акча төлөп сатып алганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Мен өзүм пенсионер болсом, жолдошум ушул заводдо иштеп жүрүп кайтыш болгон. Ошо кагаздары бүт архивде бар экен. Мына иштегени чын, кайтыш болгону чын дегенчи. Только биздин трудойлорубузду албай калганбыз, балам. Анткени биз ушул заводдо жумуштан чыккан эмеспиз да, трудой албай калганбыз. Мен пенсияга 7 балалуу баатыр эне катарында эле чыгып кеттим, стажым жок элечи. Трудойлорубуз ушул заводдо калганбыз, алган эмеспиз. Эжеке ушул жерде бир суроо болуп да, анан сиз ошол чыгып атканда себеби ошо эмгек китепчесине ал жакта соцфондко, налоговыйга төлөнгөн баардык чектер бар да, туурабы? Архивге. Архивде биздин трудовой колубузду калбасак каяктан болот? Жок, ал негизи базага киргизиш керек эле. Ошону бир тактап көрбөдүңүзбү? Ошону тактап көргөн жокмун, бирок ал убакта мен иштеп аткан 2002 жылдары уже акыркы жабылып аткан кездерде бизде базадан чыкпай койгон, пенсиядан чыкпай койгон. Кимге кайрылам? Каяка кайрылсам болот эми мисалы үчүн. Бирок Минфинге ошо иштеп айлыгыбызды албай калганбыз деп иштөөчүлөрдүн баары арыз жазганбыз. Мына бул киши деле бар, ошонун ичинде булар деле бар. Иштегенбиз, акыркы жылдары айлык алган эмеспиз. Бул жака мен өзүм эле көчөдөн келип кирип алган жокмун, калып кетейин. Менди бул жака жанагы директор киргизген, көп балалуу эне катарында жолдошум жок. Акыркы бир бөлмөлүү эмеден ушул жака которуп келген, 2 бөлмөлүү жерге жашагыла бала чакаң менен деп. Мен жөн эле көчөдөн келип кирип алган жокмун да, калып кетейин. Менин атым Ибарат Чарыкова. Биз бул жака 2014-жылы келгенбиз. 2014-жылы келгенде бул жакта үйлөр салынып калган болчу. Акыркылары бир 2-3 үй биз салдык окшойт. Бул жерде биз амнистияга жерибиз, бизге квартальныйлар саткан бул жерлердечи. Сатып, анан документи чыгат, коркпой эле койгула, силердики деген өкмөттүн жеринде турат, бул кирпич заводко кирбейт деп бизди улам убакытты жылдырып келген да. Анан качан ушундай документ болуп ызычуу болуп чуркайлы дегенде эле, ой силер отура бергиле, силердики деген мамлекет өзү чыгарып берет, силердин жериңер мамлекетке караштуу деп биз убакыттан уттуруп жибердик. Бул биздин кемчилигибиз болуп калды. Экинчиден биз буга чейин мурдагы жыл болуп калат да. Мен ошондон биринчи башталып чогулушка катышып баштадым. Анда акимчилик өзү чакырды. Ал жерде Айтиев, Кубанычбек Айтиев болуш керек эле аким. Ошого киргенде ал бизди кадимкидей эле коркуткан. Ал жерлерди сатып аласыңар, квадрат метри 800-700 сомдон. Эгер сатып албасаңар, биз аны акчасы барларга сатабыз дагы, силердин үйүңөрдү жөн эле түрттүрүп эле силерди чыгарып салабыз деген. Андан көп өтпөй эле 2 айдан кийин эле спец администратор келди. Спец администратор Кубан Сулайманов деген келди. Ал келип төлөгүлө, төлөбөсөңөр мен силерди сотко берем деп жүрдү. Анан ошентип эле биз ортодон Улукбек Карыпбек уулуну чакырганбыз. Ал келип мэриядан, архитектурадан, акимчиликтен адамдарды чакырып келип, анан биздин ишти тиги Азамат Кадыров карап калган. Азамат Кадыров аябай аракет кылды. Болушунча эле чечип бергенге аракет кылды, бирок такыр чече алган жок. Анткени анын кабинетине киргенде дагы чалуулар болгон. Чалуулар болгондо телефондун ар жагында адам айтты да, эмнеге Минфинге силер кат жаздыңарбы дегенде, мэрия кат жазган 2 жолу. Минфиндин өзүнө мэриянын атынан жазган, кайра президентский аппаратуранын атынан кайра жаздырган, экөөнө тең отказ келген. Ошо менен Минфинге эч кимден алып жетпей калды, бул жерде мэрия алсыз болуп калды. Андан кийин биз ал жерде ГКМБга да кайрылып, ГКМБдан анан тергөөгө кайрылып, биздин иш тергөөгө өтүп, ГКМБнын эмеси менен тергөөгө өткөн. Жер саткандар бир эле күн камалды. Эмне үчүн алар камалбайт? Мен бул жерден аябай кайрылуу жасап кетет элем. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке өзгөчө кайрылуу жасайт элем. Кыргызда сөз бар го.
оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн депчи. Ошондой заман дагы деле бизде барбы? Ошо анткени Кубан Сулаймановдун үкөсү ким эле аты? Кубан Сулаймановдун үкөсүнүн аты ким эле азыр депутат болгон? Кундуз Сулайманов сиздин партиялашыңыз болчу убагында. Сиздин партияңыз менен депутат болуп келген. Бизде күмөн жаратып атат. Балким сизге таянып, ушул ишти эметип, аягына чыгарып берип эле карапайым калктан акчаны төлөтүп коюп эле, сатып алсак деле бизди баскынчы катары сотко берип эле сиздин эмеңизди жамынып атат деген бизде күмөн пайда болуп атат да. Себеби дегенде Кубан Сулайман ушинтип барып атат, бизди сотко берип атат деп биз тиги тергөөчүлөргө барган кезде дагы телефон чалуулар болгон. Митингге чалган. Кубан Сулаймановду жумуштан алыңыздар, анын ордуна башка спец администратор коюңуздар дегенде ал жактан чалган. Жок, биз ал кишини жумуштан ала албайбыз. Биз аны алган күнү эле бизге дароо звонок келет деген. Ушундан биз ойлоп жатабыз. Бул жерде балким сиз менен байланышы барбы, жо сиздин атыңызды жамынып ушундай иштерди кылып атат. Ушуну терең көзөмөлгө өзүңүз алып берсеңиз жакшы болот эле. Себеби сизге толтура кат жаздык. Сиздин өзүңүзгө жеке жазылган катта дагы башка жака эле кетип калып атат. ГКМБнын башка жагына кетип калып атат. Жо Свердловскийге кетип калып атат, жо тиги жанагы Молодая гвардиядагы офиске кетип калып атат. Биз аны 2 жолу ошентип кайтарылды да. Өзүңүзгө жетпей атат. Өзүңүзгө түзмө-түз кайрылабыз. Өзүңүзгө түзмө-түз. Ушул мындай сепичка болгон нерселерди өзүңүз көзөмөлдөп чечип бериңиз. Анткени эч кимдин алы жетпей калды. Булар кол тийгиз болуп атат. Анткени Кубан Сулайманов мага канча жолу чалды. Карындашым, мен бул Кубан Сулайманов деген еще менин айылдашым. Карындашым, сен биринчи туруп мага эме против мага настроить этип атасың баардык кошуналарды депчи. Адилеттүүлүк каякта болуп атат? Адилеттүүлүк каякта? Эгер аны мен акем деп эмете турган болсо, менин жеримдин документин ким чыгарып берет? Меники жарымы муниципал, жарымы болсо кирпич завод деп кетип атат. Жарымына чыкса, жарымына чыкпай калат экен. Мен жарымын каяка барып чыгарам? Ал эле акчаны төлөп калбайт экенбиз. Ушунун артынан эле акча төлөй берет экенбиз да, миллиондон ашып кетет экен. Мен биртке эле тиги 4 сотук жерим элечи. Муну ким карап берет? Ошон үчүн сизге түзмө-түз Камчыбек Кыдыршаевич өзүңүзгө түзмө-түз кайрылып атат. Ушунун баарын чечип бериңиз. Сураныч, карапайым калк талада калбайлы. Биз Кыргызстандын эле жараныбыз да, бир жетим козу да эле көрүнгөн эшин кыкылып атабыз. Көрүнгөн жакка арыз жазып атабыз. Деле бир арызыбыз окулбай атат. Барбаган жерибиз калган жок. Минфиндин өзүнө деле барып атабыз, Минэкономикага деле барып атабыз, президентский аппаратурага деле барып атабыз. ГКМБнын эшин тытып койдук берки Свердловский райондогу. Тергөөчүнүн эшигин тытып койдук наркы жаңы салынган зданиядачы. Өзүңүз жеке көзөмөлгө албасаңыз, бул жерде мафия өтө күчтүү да. Бияктан толук мындай өзүңүз карабасаңыз бул чечилбеген маселе. Эч кимдин алы жетпейт. Мириянын алы жетпегенден кийин күмөн ушундай күмөндүү суроолор бизде толтурады. Ошон үчүн сиз өзүңүз жеке кабыл алып биздин көзөмөлдү чечип берет деген терең ишеним менен сизге чыгып жатабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ишенебиз да эми ушуну биздин ушу 53 үй талада калбасын. Эгер биз Кубан Сулаймановго деле айтып атабыз, төлөйбүз депчи, төлөйбүз десек, бул биздин жерге бөлүнгөн менен нар жакта 1 гектар жерди кошпой коюп атат. Ал 1 гектар жерди кошкондо да биздики 800-700 сомдон сатып алсак деле мейли кайра баштан сатып алалы. Анда биздики жарымын муниципал кылбай, жарымын бияка кылбай туруп, тиги 1 гектар жерди биздин өзүбүздүкүн кош десек да ага да макул болбой атат. Анткени ал тиги 1 гектар жердин акчасы ал менин акчам, спец администраторлордун акчасы деп атат. Кандай эле частный жумушчу мамлекеттин жумушчусунан өйдө турат. Ошол бизге табышмак, биздин табышмактын жандырмагын сиз деле чече аласыз. Депутат ушу Свердловский районунан Салымбеков болчу. Салымбеков бир эмес 2-3 жолу келди, ал вообще ал көйгөйдү бир да жолу эмеден жогорку кеңештен көтөрүп да чыккан жок. Негизи эми бул жакта мындай да. Жетпейт деп Тура эле. Жок, билесиз да, мисалы пособияга чыгыш үчүн бул жактан жер официалдуу ошол адамдын атында болуш керек деген маселелер бар. Жер участок, анан кийин хотя бы жок дегенде үлүш жерлер дагы болуш керек деген. Паспорт алайлы десек, эми пропискам жок, мен кызыма паспорт алгандан атамдын үйүнө азыркы учурда өзүбүздүн жерибиз жок, үйүбүз жок болгондуктан мен улуу кызыма пособия пособия маселесинде дагы пособияны ошо ата энемдикине туруп 7-8 балам бар. 7 балама берилет.
1200 сомдон 8400 берилет. Еще аны 4 жыл болду алганыңа деп, бул жылы да токтотобуз деп атып, араң мында узартты да. Анткени эмне жыл сайын эле сен тура бересиңби? Эмне күйөөң иштебейби? Эмне иштебейсиңер, силер инвалид эмессиңер, буту колуңар соо деп. Мен мындай айтканда 2 жылдын биринде улам балалуу болуп атабыз. Мен кичинекейм, азыр 6 айлык да. Ошого же пособиядан мындай жакшынакай чыгарып беришпейт. Аркасынан чуркатышат, трудоустройствого тургузтурат. Улам барып кол коюш керек. Күйөөң инвалид эмес, бар кет деп эле улам да кубалай берет да. Мына уже 5-жылга кетип атат пособие алган. 150 миңдикке тапшырайын десем, 150 миңдикке балаң кичинекей экен, сен балаң менен иштей албайсың деп аны дагы бербей койду. Эми эмдиги жылкыга дагы калтырып койду. Анан кийин могу жериң жок болгондон, үйүң жок болгондон кийин эме да берилбейт экен. Документ ала албайт экенбиз. Мен улуу кызым 17ге чыгып, паспорт алайлы десек, эмең болсун дейт экен. Туруктуу жайың болуш керек, учет болуш керек. Анан кийин гана эме берилет экен, документ берилет экен. Азыр пропискага турайын десеңиз, бул жакта жер сиздин атыңызда эмес болуп калат. Эч ким бербей атпайбы. Анан кийин могу атама кайрылып, суранып, учетко тургузуп, араң паспорт алып атам. Кийинки балам эле эмдиги жылы кайра 16га чыгат. Ага кайра кимге кайрылам мен? Кимге кайрылып барып кантип кайра паспорт алам? Ошо көйгөй жаралып атат да. Үйүң жок, жериң жок, эчтекең жок болсо, мындай айтканда же паспорт же документ ала албайт экенсиң. Улам тиги тууганыңа, бул тууганыңа, атаңа, апаңа чуркамай, жардам сурамай болуп калат да. Ал жака бирөөнүн үйүнө турсаң дагы, анын суусуна, мусоруна дагы бир адам болуп дагы кошулат. Ооба. Азыр суу, мусор деген көтөрүлгөндөн көтөрүлүп эле атат. Бардыгы тең. Коммунальныйга канча бересиздер? Сууга 150 сомдон Бир адамга 150 сомдон. Ошого мен уже билбейм кантип көйгөйдү пособияны деле көптөрө мына Камчек Кыдыршаевич өзү айткан. Көптөрөгүлө жаш келинде төрөсүн деп атат, 2 миллион берилет деди эме кылыпчы. А бирок аны болсо тоолуу аймактарга эле деп койду. Мисалы үйү жок, жайы жокторго деле берсе деле болмок да. Ооба. Текшерип чынына келгенде чын эле ушул үйү жок болсо, жери жок, вообще албаган адам болсо ошолорго берип могу участок алып алсын, жери кылып алсын депчи. Ал жактагы жок болуп атпайбы? Бул жерде Кандай болгон, эмне болгон? Анан могу техпаспортко тигилердин эмеси ачык акционердик коомдун эмеси түшүп калган да. Ошолор кандай кылып түшкөн, ошолорду бүт баарын айтып берсеңиз. Жерисин атын айтып алып Өзүңүз. Ассаламу алейкум. Мен Ильясов Койчубек Жунушович. Красностроительный жителмен. Жител болгон менен 97-жылы ушул жерге жумушка орношуп, ошол жылдан бери калып калгам. Кирпич заводко, Кирпич заводко. Калып азыр бул жердин тегеректердин баары деген азыр сатып кеткен бүт. Биягында сатты, могул жерде ангар бар, ангарды сатты. Баары почти бүт сатты, темир баары. Анда эчтекеси калган жок. Мен 2011-де бирөөнө сдавать эттим, бүттү мен карабайм деп. Алгандан кийин бүт заводдун баарын чачыратты, жоготту, 10 миң кылды. Ама азыр эми биздин көйгөйүбүз мондой болуп атат да, бул Сулайманов Куан деген байке келген. Куан келип акыркы биздин эмебизге могу китепти берген. Акыркы эмебизге. 17 миңге сатып атат. Муну алганда 17 миңге сатып атат. Бирден. Ар бирине, мына бул кишиники баарын тең. Эми меники дагы бар. Анан эми мындай да, бул баягы күлкү. Бул жерде көп кишилер сатып алышты мына. Эң кичи сатып алган менен 500 миңге сатып алды. Сатып алган менен доказат түбүнө жеткен жок. Анда эле кайра дагы акча төлөш керек экен. Азыр төлөп атабыз дейт, аларга 80 миң дагы төлөп атабыз. 80 миң dedi, койка. 80 миң төлөп атабыз. Доказа бөтөлөк дейт. Мына буларды болсо 30 миңден азыр банкка коюп койгон 2 үй. Бул 2 үй. Анан эми булардын кандай тактырлары чечилет, биздин өзүбүздүн кандай тактырыбыз чечилет. Мында берип койгон менин ичинде эчтекеси жок. Эчтеке жок мына. Фамилия жок. Бул эмне деген китеп? Мына эчтеке жок мында. Мына. Көрсөңөр. Бул жакта чийилиптер. Чийилди мына. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына чийилиптер каттоодо тургандыгы боюнча Свердлов районунун бул жакта жер ресурстары боюнча атайын филиалы, Бишкек филиалынан ошо каттар берилген экен.
Анан бул жакта карасы көрсөңүздөр строитель ачык акционердик коомдун атында экен баардыгы, ар биринде ошондой. Бирок негизинен мыйзам боюнча, анан ушул негизи мыйзамга туура келеби, келбейби? Аны дагы муну деген төлөгөндө анан жазылат дейт фамилияңа. ооба да. Жок. Жок, буягында айтат. Ошондой деп айтты. Ошондой деп айтылды. Муну чийлет дейт. Анан астыңа Бул 2025-жылы канча октябрдын 30-у дейби? Мына чукулдалар. Октябрдын 30-унда берген экен, техпаспортту. Былтыр алган экенсиздер да. 17 миңден. Ушунун акчасына да сиздер төлөп атасыздарбы? Ооба, мунун баарын 17 миңден төлөп атабыз. Андан сырткары фотосъемкага да бердиңер акча, Фотосъемкасына да Фотосъемканы бир суроо эже, фотосъемканы бул жакта Бишкек филиалдан келип тартып кетиштиби? Тиги госрегистрдики. Госрегистрдики Сулайманов алып келди да. Ошо алып келди. Кайра тартып атат, же аягына чыкпайт, ушундай болуп атат. Анан муну кандай деп чечсек болот? Биз Кыргызстанда жашабай эле каякта жашап атканыбызды да өзүбүз билбей калдык. Ошо, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздерден суранарыбыз жардам берип коюңуздарды ушу үмүттөнөбүз, ушу Красноарстроительный жителдери. Менин 2 неберем бар. 2 небереме бүгүнкү күндө пасовый албайт. Аялы жолдош иштейт, анан тиги экөө тең иштейт экен деп. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Продуктунун баары кымбат. 2 эсе 3 эсе кымбат болуп атат. Светибиз да кымбат болуп атат. Суубуз андан кымбат болуп атат төлөмгө келгенде. Тазалык боюнча андан да кымбат. Жылдан жылга кымбаттатуунун үстүндө. Карапайым калк эмне кылып жашайбыз? Мисалы мен бүгүнкү күндө пенсия алам. Пенсиям 12.200 сом, алышкан 7 миң алат. Ал эмнеге жетет? Продуктубузга жетпейт. Анан мен кантип могуреки тиги теңи мамлекеттики теңи кирпич заводдук ушуга 200 канча миң сом төлө дейт. Мен кантип төлөйм аны? Кайсын менен төлөйм? Же балдарыма пасовый албасак, эчтеке кыла албасак, бир балам мынакей биринчи, экинчи группада индип алет. Болгону. Соцзащитадан алып атат 4 сом. 4 миң сомго эмне деген жашоо болот? Айланайын Садыр Нуркожоевич. Айланайын. Бул эмне кандай бизди элди эмне кандай жашоо болот деп түшүнүп койсоңуздар болот. Бизди элди ойлоп койсоңуздар болот. Эл үчүн бир кызмат кылып койсоңуздар болот. Ушул жерге келип жердин өзүнөн көйгөйдү келип чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Биз сиздерди күтөбүз. Колдон келсе чечип бериңиздер, бизди ыйлатпагыла. Бардыгыбыз аз камсыз үй бүлөлөр жашайбыз. Андан сырткары жалгыз бой энелер. Ушулардын эми канчага чейин ыйлап келатабыз, ыйлатпаңыздар, чечип бериңиздер. Дагы бир жолу суранайын алтыным. Суранабыз.